Анакей бул Google таблица. Бул жерде бул таблицаны мен өзүм үчүн, өзүмдүн бюджетимди жүргүзүү үчүн ойлоп тапкам. Жана сиздерге ошол бюджетти мисалы мен азыр кантип жүргүзөм жана чыгашыларды, кирешелерди кантип эсептейм, ошол боюнча мен сиздерге көрсөтүп берейин. Бул жерде киреше жана чыгаша деген листке күнүңкүсүн күндө эле кандай мисалы акча келгенин, кеткенин эле жазып турасыз. Албетте менде күндө болбой деле калат жазганга убактым. Ошол себептен мен 2-3 күндө бир чогултуп же болбосо бир жумада бир деле толтуруп коем да бул жерде. Эми баарыбыз деле азыр М-банк бар, электронный кошелектор бар, электронный көбүрөөк эле акчаны колдонуп калдык. Ошол себептен ыңгайлуу да, мисалы бир жума мурунку акчаңдын каяка кеткенин унутуп калышың мүмкүн. Ал эми телефондон ачып, ошол историяга кирип, каяка кеткенин көрүп алып, анан жана бул жерге ошол акчаларды толтуруп жазып койсоңуз болот. Мисалы бүгүн 22 март. Бүгүн мен деген менде мисалы бүгүн сатып алгам тамак аш продуктыларынан 1679 сом кеттир. Аны бул жерде болсо списоктон эле тандайсыз. Тамак аш деген атайын категория. Тамак аш деп туруп тандаганда эле көрдүңүздөрбү, бул жерге чыгаша же киреше болгонун өзү аныктап коет, анткени ошондой настройкалап койгон. Анан бул продуктыларды мен кайсыл магазинден сатып алганымды жөн гана бул жерге описание же толук маалымат катары эле жазып коем. Магазин Алмадан сатып алгам. Эми ошо 1679 сом өзү эле барып туруп, азыр март айынан келсек, аны бүгүнкү 22 мартты карай турган болсок, мынакей өзү бияка отуруп калат. Көрдүңүздөрбү? Бул жерде бүт операциянын баарын, бүт келген, кеткен акчанын баарын гана могу киреше жана чыгаша деген листте эле жаза бересиз. Күнүңкүсүн күнүнө эле. Мына мисалы дейм, бул жерге мен январдан баштап ачкам. Январдан бери эле бүт баарын мынтип толтуруп жаза бергем. Анын баары ошол айлар аркылуу ар бир күндөргө өзү эле чогулуп, толтурулуп калат да. Январь, февраль жана март, андан ары бул айлар уланып кете берет. Декабрь жылдын аягына чейин. Азыр бизде март айы, ошондуктан март айына бул жерде ар бир күндү мисалы салыштырып карасаңыз болот. Мисалы бул жерде категорияларга бөлүнгөн: кирешелер категориясы жана чыгашалар категориясы. Кирешелер категориясына мисалы кайсыл жерден кандай булактар менен сизге акча келет, ошолорду жазып аласыз бөлүп. Айлык акы, кошумча айлык, мисалы белек, сизге белек берилген болсо, кандайдыр бир да кошумча бизнес кылып ал жерден пайда, киреше, прибыль алып аткан болсоңуз, мен мисалы жолдошумду киреше булагына киргизип койгом, анткени анда мага акча келет, акча берет, ошондуктан анын атын жазып койсоңуз болот. Бирөөдөн карызга алсаңыз, аны да бияка киреше катары жазасыз, бирок ал эми сиздин кирешеңиз эмес, бирок сизге акча келип атат да, туурабы? Депозитиңиз болсо жана депозиттен эгер акчаңызды чечип алсаңыз дагы аны бияка жазасыз. Мындайча айтканда бул акчанын киргенин жана чыкканын көрсөтө турган таблица. Башында ай башына анакталай акчаңыз же картаңызда канча акча бар, ошону бул жерге санап турат, жана депозиттик счетуңузда канча акча бар. Бул жерде формулалар баары настройкалуу болгон, ошол себептен кемитип жана кошуп өзү эсептей берет. Чыгашалардын категориясы 2ге, мындай мен 3кө бөлүп алгам. Чыгашаларга мисалы депозитке өзүнчө которуп алган акчаларды мен чыгаша катары категорияга киргизгем. Себеби бул жерде сиздин акчаңыз колдонулбайт да, анын күнүмдүк жашоого колдонулбай, сиз аны топтой турган акчаны чыгаша кылып бияка кетире бересиз, бирок ал өзүнчө счетко бияка сактала берет. Жана башка чыгашаларды мисалы милдеттүү жана өзгөрүлмөө болуп 2
категорияга бөлүп алгам. Милдеттүү деген бул сөзсүз сиз мисалы ай сайын коротто турган, сөзсүз корой турган акчалардын категориялары да. Бул коммуналдык услугалар, мектепке же бала бакчага жана ижарага эгер пәтер алып аткан болсоңуз же ипотекага күндө ай сайын корото турган акчаларды милдеттүү деп категорияга бөлгөнбүз. Өзгөрүлмө бул ай сайын коройт, бирок аны коротпой токтотуп койсоңуз да болот да. Мисалы же азайтып койсоңуз болот. Мындай өзгөрүлүп турган чыгашалардын категориясы. Аларга тамак аш, үй каражаттары, хоз товарлар, мисалы ден соолукка, сулуулукка корото турган акчалар, балдардын оюн зоогуна, кийимине, таттуусуна короткон, билим алууга, китептер, курс, канцтоварларды сатып алсаңыз, түшкү тамак, обедке, мисалы коомдук транспорт, такси, кийим кечелер, ошо белек берүү, мисалы кошумчалар болот, тойлорго ошолорду кайрымдуулук кылсаңыз, карызыңыз, мисалы мурда карыз алсаңыз бирөөдөн жана анын карызыңызды ал жапкан болсоңуз, аны да бул жерге чыгашалар категориясына кетиресиз. Жана жумушуңузда кошумча мисалы чыгашалар болот. Туулган күндөр, ар кандай бир чогулта турган акчалар болуп калышы мүмкүн. Ошолорду өзгөрүлмө категорияларга мен киргизип койгом. Бул жерде ошо айдын аягында же күндүн аягында, мисалы ар бир күндү карай турган болсок, накталай канча акчаңыз бар жана депозиттик счетуңузда канча акча бар, ошону карап турсаңыз болот. Бул жерде суммалардын көбүнчөсү мен мисалы ойлонуп да жазылган, баардык эле суммалар фактыга таянылган деп айта албайм. Сиздерге демонстрация катары кээ бир суммаларды жазып койдум да. Эми бул жерде ошол ай сайын ушинтип анализдеп өзүңүз карай берсеңиз болот. Жана эң негизгиси бул план, факт, бюджет деп да койсок болот айга. Мисалы ай башталганда план түзөсүз. Бул айдын ичинде категориялар боюнча, мисалы айлык акыңыз канча аласыз жана бир айдын ичинде канча сизге киреше кирет деп пландап жатасыз. Жана ошол акчаңызды могу категориялар менен кантип бөлүштүрөсүз, ошону план кое аласыз. Жана айдын ичинде бул мисалы чыгаша кирешелерди толтура бересиз. Анан бул жерден план, факт айырмасы кандай болуп атат, көп болуп атабы планыңыздан же азыраак болуп атабы, ошондо көрүп турсаңыз болот. Ошентип ал эми бул жерде 2026 жыл деген листке кирсек баракчага, ал жерде бул айлардын итоговый, мындайча айтканда бир ай ичиндеги кеткен чыгарша кирешелерди айлардын аттары менен чогулуп турат. Бул жерде айлардын баардык суммалары менен салыштырсаңыз болот. Мисалы январь айында мынча киреше келиптир, февраль айында мынча деп салыштырып жана чыгашалардын итоговыйларын көрсөңүз болот да. Анан жана орточо бир айда сиздики канча киреше келип атат, канча чыгаша чыгып атат, ошону көрсөңүз болот. Жана эң маанилүү нерсе, эгер бул таблицалардын баарынан башыңыз айланып түшүнбөстүк болот деп ойлосоңуз, акырындап бул таблицага көнсөңүз абдан ыңгайлуу түшүнүп алсаңыз, бул жерде дашборд да бар. Дашборд деген бул эми диаграмма, графиктер менен көрсөңүз болот да. Мисалы бул жерден айдын мен бир эле айды тандайын, март айы деп. Март эле айын тандасам, бул жерде ошо март айына гана тиешелүү цифралар өзү эле өзгөрүлүп көрүнүп калат категориялар менен. Мисалы март айында баардыгы киреше жашыл мынакей столбецте болсо, чыгашалар мынча. Ай башына март айына мынча акчам болбосо, айдын аягында азыр мынча. Категориялардын түзүмүн менен көрсөңүз болот. Мисалы баардыгы категориялардын суммасы мынча сумма болуп атат. Бул жерде дагы бир гана кирешени деле карап койсоңуз болот. Кирешени гана. Анан өзүңүз байкагандай орточо 10.750 мисалы болуп атат. Киреше баардыгы 86.000 болуптур.
жана кичирээк бул жерде таблицада күндөрү менен көрсөңүз болот. Кайсы күндө кайсыл акчалар келгенин көрө аласыз. Эми февраль айын карап көрөлү. Мисалы февраль айында мынакей көрдүңүзбү? Өзү эле баары эсептелип калды. Ай башында мындай акчам бар болчу, айдын аягында мынча 40.121 мисалы февраль айынын бир чыгашасын гана чыгарып көрөлү. Чыгаша 141.761 жана ошол чыгашалардын бул жерде категориялары, суммалары кыскача да. Сиз бул дашборд жана киреше жана чыгаша деген эки эле лист менен күндө толтуруп иштей берсеңиз болот да. Мисалы кирешени чыгашаны чогуу көрөлү жана 3 айды салыштырып көрөлү. Январь, февраль, март айы. Мынакей. Бул жерде бардык 3 айдын бардык итоговый суммалары чыкты. Ушинтип анализ жүргүзүп карап турсаңыз болот. Бул таблица сизге ошол акчаңыздын кайда кетип жатканын, кандай үнөмдөп, кандай пландасаңыз, ошол боюнча мындай дайыма оюңузда болот да. Мисалы, март айында меники пландасам, мисалы, таксиге 2000 эле сом коротом деп. Мен фактически азыр 1879 сомун коротуп коюп турмун да. Демек меники 121 сом дагы коротсом болот. Анан могу пландан чыкпаганга аракет кылам дагы. Экономдоп, ошо акчамды туура үнөмдөп, туура багыттаганга аракет кылам. Бул таблица сиздерге да жардам берет деп ойлойм. Эгер керек болсо комментарийлерге жазсаңыз болот.